Курак аялдар форуму коомдук бирикмеси электрондук соода ишине кызыккандарга жана анын өзүнүн ишмердүүлүгүнө киргизүүнү пландаштырып жаткандардын баардыгына салам жолдойт. Менин атым Абдыкеримова Салтанат. Мен электрондук соода иши боюнча коучмун жана Курак аялдар форуму коомдук бирикмесинин мүчөсүмүн. Биз сиздер үчүн электрондук соода иши боюнча окуу модулун иштеп чыктык. Бул окуу модулун иштеп чыгуу Лидер жарандык демилгелер борборунун коомдук бирикмесинин, эл аралык өнүгүүнүн Эстон борбору жана Европа биримдигинин колдоосу менен мүмкүн болду. Бүгүн биздин биринчи сабагыбыз электрондук соода ишине киришүү. Мен сиздерге биздин окуу модулубуз эмнеден турарын жана электрондук соода иши эмне экендигин айтып берем. Окуу модулу 4 бөлүмдөн турат. Ар бир бөлүмдө 10 сабак бар. 10 сабактын ар бир бөлүгүнөн кийин шилтеме боюнча сыпаттамада өз алдынча иш үчүн сурамжылоо бар. Аны менен өз алдыңарча окуу материалдын кандай өздөштүрдүңөр текшерсеңиздер болот. Окуу модулу. Биринчи бөлүм. Рынокту талдоо жана электрондук соода ишинин стратегиясы. Бул жерден биз рынокту талдоо шаймандары жөнүндө айтып беребиз. Экинчи бөлүм. Электрондук соода иши үчүн мазмунду контентти түзүү жана иштеп чыгуу. Үчүнчү бөлүм. Онлайн каналдар жана төлөм системалары. Төртүнчү бөлүм. Кардарлар менен өз ара аракеттер, санарип маркетинги, логистика. Биздин окуу модулубуз 3 тилде: кыргыз, өзбек, орус тилдеринде бар. Силер биздин каналдан өзүңөр каалаган тилди тандап алсаңар болот. Электрондук соода иши деген эмне? Бул интернетте сатуучу менен сатып алуучунун ортосундагы электрондук түрдө соода ишинин транзакциясынын аткаруу процесси. Бул албетте бүтүн дүйнөдөгү сооданын келечеги. Электрондук сооданын кандай формалары бар? Сиз сатууну ишке ашыра аласыз. Башкача айтканда, кимдерге сата аласыз? Башка ишканаларга. Бул B2B форма деп аталат. Жеке адамдарга. Бул форма B2C деп аталат. Башка өлкөнүн өкмөттөрүнө. Бул форма B2G деп аталат. Сиздер эмнелерди сата аласыздар? Физикалык буюмдарды сата аласыздар, жеке кызматтарды, санариптик товарларды жана санариптик кызматтарды сата аласыздар. Эмне үчүн электрондук соода иши маанилүү? Электрондук соода иши экономикалык өнүгүүнүн негизги кыймылдаткычы, өзгөчө чакан жана орто өндүрүш үчүн. Электрондук соода иши соода жүргүзүүнүн жаңы ыкмасы болуп баратат. Эгер азыркы убакта сиз бизнесиңизде электрондук соода ишин пайдаланбасаңыз, азыр бизнесиңизге электрондук соода ишин киргизүүнү ойлоно турган убакыт келди. Бул чакан жана орто ишканаларга дүйнө жүзү боюнча бизнес жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн сунуш кылат. Башка өлкөлөрдөн киреше камсыз кыла алат. Ал экономиканы көтөрөт. Ал келечекке даяр санариптик экономиканы курат. Alibaba Group'тун ээси Джек Ма электрондук соода иши жөнүндө төмөнкүлүү айткан. Дүйнөлүк соода эң кичинекей ишканалар үчүн да мүмкүн болгон дүйнөнү элестетиңиз. Африкадагы эне өз колу менен жасалган себеттерин Аргентинадагы сатып алуучуга сата алат. Филиппиндеги фермер өзүнүн мангасын Улуу Британиядагы керектөөчүлөргө сата алат. Бул глобалдуу электрондук соода ишинин потенциалдуу жүзү. Электрондук соода ишинде эмне көрүнүктүү? Сиздин брендти, товарды жана кызматтарды дүйнө жүзү боюнча көрсөтө алат. Ошондой эле дүйнө жүзү боюнча миллиарддаган онлайн кардарларга сатууну ишке ашырат. Пландуу түрдө бизнестин өсүшүн тездете алат. Онлайн сатуудан түшкөн пайданы көбөйтөт. Электрондук соода иши бул дүйнө боюнча сооданын келечеги. Электрондук соода ишин 24/7 бизнес жүргүзүүгө жардам берет. Башкача айтканда, сиз уктап жатканда дагы бизнесиңиз жүрө берет деп айтсак болот. Эл аралык онлайн сооданын бир нече ыкмалары бар. Электрондук соода ишинин сайттары аркылуу сатуу. Мисалы, Shopify, WordPress, Magento. Соода аянтчалары аркылуу сатуу. Мисалы, eBay, Mercado, Libra. Социалдык тармактар аркылуу сатуу. Мисалы, Facebook, Instagram, Pinterest. Чат тиркемелери аркылуу сатуу. Мисалы, Facebook, Messenger, WeChat. Ошондой эле бизде Telegramда чат тиркеме аркылуу продукциялар активдүү сатышат. Электрондук соода иши сиздин бизнес үчүн туура тандообу? Электрондук соода иши чакан бизнеске өсүү үчүн чоң мүмкүнчүлүктөрдү бере алат. Барган сайын кардарлар интернеттен сатып алууларды буйрутма кылууну жана изилдөөнү каалашат. Жана бул үчүн дүйнө жүзү боюнча технологиялар оңой, жеткиликтүү боло баштады.
Бирок секирик жасоодон мурун сиз бизнесиңиз үчүн интернеттеги сатуу чындап эле эң жакшы вариант экендигин текшеришиңиз керек. Бул жергиликтүү рыноктун өзгөчөлүгүн гана эмес, өзүңүздүн электрондук соода ишиңиздин каналынын жардамы менен багыт ала турган чет элдик рынокторду да эске алуу дегенди билдирет. Аягында мен соода иши аркылуу сатууну кантип баштоого 5 кеңеш берет элем. Интернетте өз алдынча окуунун жана семинарга катышуунун жардамы менен санариптик көндүмдөрдү өнүктүрүү үчүн убакыт табыңыз. Ушул окуу курсу сиздин санарип көндүмдөрүңүздү өнүктүрүүгө багытталган. Азыр аракеттениңиз. Анткени электрондук соода иши бул сооданын келечеги. Сиз канчалык эрте түшүнсөңүз, бизнесиңизге ошончолук жакшы болот. Акылдуу план түзүңүз жана жетишүүгө мүмкүн болгон деңгээлге күтүүлөрдү коюңуз. Акыркы жана маанилүү кеңеш бул ар кандай санариптик сатуу жана маркетинг каналдарынан тең салмактуу портфолиого ээ болушуңуз керек. Биздин киришүү сабагыбыздын аягында мен электрондук соода иши сооданын келечеги экендигин айткым келет. Ошондуктан өзүңөрдүн бизнесиңерге канчалык эрте киргизсеңиздер, сиздерге ошончолук жакшы болот. Мен бардыгыңарды биздин окуу курсубуздун бардык роликтерин көрүп чыгууга чакырам жана сиздин бизнесиңиз үчүн электрондук соода ишинин мүмкүнчүлүктөрүн азыр иликтеп чыгууну сунуштайм.